Тарбиясыз кыздын үч белгиси. Бойдок жигиттер үйүнлөрдө ушул маселеге маани бергиле. Биринчиден, тону ар дайым бийик, катуу сүйлөйт. Сиз деген маселеси жок, ар дайым бийик сүйлөйт да. Голостон эле дайым болот, бир сүйлөгөндө эле, ал кандай тарбия көргөн эмеспи. Чындыгында ошондой. Бүгүн городскаябыз деп кээ бирөөлөр эсептегени менен, городская дегени сөгүнүшкө можно деген эмес. Каалагандай каткырып, каалагандай бакырып сүйлөйм деген эмес. Бир күлгөндө машина бүт микрорайон бардыгы угат да бир күлгөндө. Бул биринчи голосу. Ар дайым тону бийик, эркектен дагы өзүн жогору коет. Экинчи маселе, ага бардык кудум должен да бир нерсени. Паланча көйнөк алып бериш керек, паланча маникюр кылып бериш керек, паланча бирдеке бериш керек. Сөзсүз түрдө бүт дүйнө жүзү ага бир нерсени должен да. Өзү бирдеке кылайын дебейт, өзү жалпы сартан кечке уктайт, бир иш кылайын дебейт, бир окуйын дебейт. Мына караса жашоосун 19 жыл, 20 жыл өтүп кетти, же колунда бир өнөрү жок. Же Жуманазаровага окшоп спорттон жок. Же биринен жок. Сартан кечке 4 саат күзгүгө берет, жасанат, көчөгө чыгат, көрүнгөндүн бекер тамак ашын жеп, мындайча айтканда жеп чыгарар. Жеп чыгарат болду, башка иши жок. Ошондой болуп калган да. Бул тарбиясыз кыз. Ал эми үчүнчү белгиси эмне? Үчүнчү белгиси айырмасы жок. Айырмасы жок. Ага бир башкача бир документ жасап бериш керек да. Айырмасы жок дегени, ал өзү эле дайым болуп турат, келип аткан жытынан эле. Акча үчүн бардыгыга даяр. Ал сойкулук дагы кыла берет. Ал арамадал аралаш бардык ишти кыла берет. Тарбиясыз кыз ушундай. Кудайым сактасын мындайлардан. Тарбиялуу кудайлы кыздарыбызды. Ажырашкан аялга кыргызда кандай карашат? Биринчиден, ишенимсиз, сабырсыз, туруксуз, балдар үчүн жашабады, сүйүктүүсүн жашабады, өзүнүн тиричилигине көчөдө аракет кылганда жашап кетмек деп бир ишенимсиз көз карашта карашат да. Негизи ажырашкан аял ким деген учурда бул жеңилүүчү дагы эмес, жеңүүчү дагы эмес. Тагдыр ушундай болуп калды, ага айып коюп, коомдо мынтип тескери карашта караш туура эмес. Ар дайым бакыт көзү менен караш керек. Ал дагы бактылуу болгонго ылайыктуу, татыктуу. Эркек аял ажыраштыбы? Эркек күнөөсүз, сонун супермен. Бул жерде аял балдар үчүн жашашың керек эле, мындай болду. Ошондой маселелер мынтип айтып отуруп өтө чочуйсуң бир жагынан. Семья башка семьяларга таасир берип калбасын деп. Бир жагынан ойлоносуң да киши. Уруп өлтүрүп койсочу деген ойлор келет. Өзүн асып алсачы деген ойлор келет. Ишенесизби? Ушундай чалуулар болот. Азыр мен өзүмдү өлтүрөмүн дейт. Балам үчүн 5 жыл жашадым чыдап, балам үчүн 15 жыл чыдап жашадым дейт. Ушундай эже карындаштарыбыз бар. Мени кул үчүн алыптыр, кулдук кылыш үчүн алыптыр. Кородо 100 жылдан бери, 20 жылдан бери тынымсыз эмгегин кылам, мени күн сайын урат, кыйнайт дегендер жок эмес. Баягы балдары менен чыдабады, ажырашып кетти, башка. Балдары сонун келечек күтүп турат. Балдардын өзүнүн рызкысы бар. Аял башкага турмушка чыгышка акысы бар, сонун бактылуу жашаганга акысы бар. Сөзсүз кулагы кесилиши шарт эмес. Сөзсүз бир жерде бирдеке болуш шарт эмес. Эркекечи? Эркек сонун, кайра эле бойдок айланат, башка сөйлөнүп кете берет. Ажырашкан аял өтө кыйын. Кыргыздын аялдары негизи кыйын, чындыгында кыйын. Ажырашып кетсе дагы тырмышып, тирүүлүк кылып, керек болсо талаага чыгып, картошка эгип болсо дагы балдарын багып эртеп кетет да. Башка жерде болсочу, Европага, башка жерге салыштырып көрсөңүз, балдар үйгө тапшырып коет. Өзү жеңил жашоого кирип кетет. Күндө ар ким менен төшөгөн алмаштырып, жыргап, көрүнгөн кафе, ресторан, түнкү клуб жыргап жашап жүрө берет. Биздечи намустуу, ажырашып кетти, эл муну андай дебесин деген ойду дагы катуу кармап, таза жашайт. Бирөөгө мынтип сен мындайсың же андайсың деп туура эмес нерселерди айтуудан мурда өзүбүздү бир катар карап алышыбыз керек да.
Бирөөнүн атасы машина мине албайт экен да. Машина мине албайт экен. Баласы өтө ийгиликке жеткен адам, байлык жактан түрдүү машиналарды минет экен. Күн сайын кээ бир кыздар балдарды алмаштырган сыяктуу носки алмаштыргандай машина алмаштырат экен да. Атаңа бербейсиң, атаң талаада калтырып өзүң жыргап машинада минип жүрөсүң деп баласына айтса, адамдар айтып атат ошентип, мен жеткирип коюп атам десе, мен сизге дагы жеткирип коеюн, сиз тууралуу дагы ошо адамдар сүйлөп атат дейт экен да. Ошондо эле баягы адам жер карап кетип калыптыр да. Неге десе, көрсө анын эки кызы ажырашып кайра келген экен да. Жеткиликтүү болду деп ойлойм кеңештер. Мусорду ким төгүш керек? Өзгөчө шаарда квартирада жашашат, мусор төгүш маселеси сен төк, мен төк башталат да. Шаарда өзү квартирада жашагандарда бир эле жумуш бар. Бул дагы мусор төгүш. Ошону дагы сен кыл, мен кыл кылышат да. Анан сен кыл, мен кыл өтүп келип үйдүн эң жаш баласы төккөнгө мажбур болот. Ал дагы 1000 жолу сүйлөнүп, сөгүнүп, ошентип төгүп келет. Айтайын дегеним, апаңызга, карындашыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Эркексизби? Айырмасы жок жашыңыздын. Эркексизби? Сиз эркек болуңуз. Мусор маселеси аялды жакындатпай эле коюңуз. Өзүңүз баш болгонуңуз жакшы мындай маселелерге. Бекер умрага баргыңыз келеби? Кээ бирөөлөрдүн бекер умра ажысы үйүндө турат, бирок ошону билбей атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар, имам Байхакиде. Кимде ким, кайсыдыр бир адам, жигит, бир азамат апасынын көзүнө мээрим көздөр, рахмат көздөрү менен караса, ага ажылыктын сообу берилет. 1000 жолу, миллион жолу карасачы, ошончо ажылыктын сообу берилет. Бүгүн мээрим көздөрүңүз менен карап атасызбы? Же тырышып мынтип бир жерин жулуп алайын деп карап атасызбы? Мага бериңиз. Кайсы нерсенин сообу көбүрөөк болсо, тескериси болсо, күнөөсү дагы көбүрөөк болот. Апам менен видеозвоноктон сүйлөшүп, апам өчүрө бер дейт да. Жок, өчүрбөйм, карап турайын. Өчүрө бер. Карап турам. Апамдын мээрим көздөрүнө карап, багып, бүт историяны көрөм да. Мен үчүн кыйналгандары бүт элесимден өтөт. Апаңыздын мынтип мээрим көздөр, рахмат көздөрү менен кара дегени, анын көздөрүнө кара, бетиндеги тырышын кара, укпай калган кулагын кара, ден соолугун кара, сен үчүн бүт жашоосун сага арнап салды. Сен эмне кылып атасың деген суроону кой өзүңө деген. Эгерде атең айылда пешком жүргөн болсо, сен шаарда машина менен жүргөнгө акың жок. Атең ооруп жүрсө, сен бул жакта тиштериңди сонун кылып стоматология күндө каттап оңдотушка акың жок. Апаң эртең менен туруп сен жеп аткан тамакты жебесе, сен жеп аткан тортторду жебей аткан болсо, сен кимсиң деген суроону бергим келет. Ойлон бул маселеде. Эмне үчүн эркектер көбүнчө тырмак койгон, кирпиктерди койгон, ооздорун жасама кылдырган, лак койгон, помада койгон ушундай аялдарга кызыгат, кызмат кылат, аларга жакындаганын аракетин кылат. Мен мисалы 3 типте боло турган болсо, биринчи чындап салих аял да. Буга үйлөнүштүн аракетин кылат эркек киши. Чындап бактылуу болсом, ушул аялдан балалуу болсом деп, биринчи типтеги аял, салих аял, ага аракет кылат. Чындап үйлөнсөм, жашоону байласам деп. Экинчи типтеги аял бар. Бул өзүнүн жакын бир туугандары, эжелери болсун, апасы болсун, булар менен аралыктарды дайым сактайт. Ар бир маселеде. Керек болсо өлүшкө дагы даяр болот. Бирок эженин орду башка, аялдын орду башка. Апанын орду башка. Апа эч качан аял сыяктуу төрөп бербейт. Бул экинчи маселе. Үчүнчү типтеги аялдар бар. Бул убактылуу аялдар. Ошо кирпик койгон, көчөдө жасанган, помадасын койгон, лагын койгон, ага сааттык эле да. Сааттык мамиле кылат. Эптеп, төшөк маселесин кылып алсам болду деген ойдо болот. Сиз салих аялдардан болуңуз. Салих аял керек учурда нянка болот. Керек учурда ашпозчу болот. Керек учурда принцесса болот. Бардык маселени ордуна коюп коет. Ал бир үйдү башкарат. Бир үйдө жетекчи болот, ханышасы болот. Бул салих аял. Салих аял болуңуз. Жаңы турмушка чыгып жаткан кыздар 3 нерсени эске алыңыздар. Биринчи, ичпесе, чекпесе, анан кээ бир учурда бирөөгө жылмайып карай турган болсо, кээде ал башка бирөө болуп калышы мүмкүн. Ал учурда болбогон себепсиз кызганыч, себепсиз нерселерди ортого салып кызуучу чыгарбаңыз эч качан. Бүгүн себепсиз иттен дагы биттен дагы кызгангандар бар да. Жок, андай болбош керек.
Себепсиз ызы чыгарбайсыз. Экинчи маселе намкор болбойсуз. Сен паланчадай болбойсуңбу, паланча досуңду кара, аракети күчтүү, Россияда 10 жылдан бери иштеп атат, паланчаны кара, машинасын алып алды, паланчаны кара, үй алды. Бизде жок, неге анын аялы мындай нерсе кийет, мен кийбеймин деп болбогон нерселерди ортого коюп ызы чыгарбаңыз. Күйөөңүздү элге теңеп, элге салыштырып, баягы эл караган жүзүн жер каратпаңыз. Үчүнчүдөн, элдин алдынча подружкаңыз бар, досуңуз бар, көчөгө сырларыңызды алып чыкпаңыз. Ал төшөк маселесинде ал жөнөкөй сырыңыз, күйөөңүздүн сыры. Эгерде сизге бирдекени ишенип айтса, аны көчөдөн бирөөдөн угуп кала турган болсо, эриңиздин алдында ишеничиңиз сынып калат. Эриңиз сизге ишенбей коет. Кийин башка эч качан мындай сырларын бөлүшпөй коет, айтпай турган болот. Ошондуктан ишеничтүү адамы сиз болуңуз. Биринчи проблема келсе сизге айта турган болсун, ишене турган болсун. Урматтуу эже карындашым. Көчөгө чыгып кеткен аялын эмне үчүн эркек киши кызганат? Көп учурда аялдар мени эркимди койбой атат, менин барымча кабыл албай атат. Бул эрим мен үчүн эмес экен, көз караштарыбыз бири-бирибизге туура келбейт деп, туура эмес көз карашта болот да. Бир нерсени билип алыңыздар, урматтуу эже карындаштарым, эркектин кызганышы бул кордоо эмес. Сизди коргоо. Башкаруу эмес, сизди коргоо. Ошондон көчөгө чыгып кетесизби, башка жака кетесизби, сизге чалып атабы, сизге кызганыч маанисинде көп нерселерди кылып атабы, демек сизди эриңиз сүйөт. Мындай эркекти баалаңыз, кадырлаңыз. Каалаган учурда, каалаган жерге барасыз, кааласаңыз Европа, кааласаңыз Дубай, эриңиз бир тиын сиз менен иши жок. Анын башка аркемиси бар. Сен менин ышыгым иштебе, мен сенин тогуңа жожо санабайм деген маселе ушул жерден келип чыгат. Этият болуңуз мекендешим. Эриңиз кызганып атса, эриңиз сизди сүйөт. Аялыңызды кучактаңыз. Мерим, махаббат, бардык ишенич өзүңүзгө күч пайда болуш үчүн дагы аялыңызды кучакташыңыз керек. Күн сайын жатардан мурда 5 мүнөт, 10 мүнөт кучактасаңыз катуу бекем. Бул бири-бириңерге жакын дагы болосуңар. Бир тела жактан эмес, дене жактан эмес, сүйүү, махаббат, мерим, рух жактан да бири-бириңерге жакын болосуңар. Ошондуктан аялыңызды кучактаңыз, бекем-бекем кучактаңыз, мекендешим. Сиз кучактасаңыз ким кучактайт? Чоңоюп калды, ата-энеси жок. Сизден гана мерим көрүшкө укугу, акысы бар да. Сиз бербесеңиз меримди башкадан күтүп калбасын. Балаңызды сөз кучактаңыз, балаңыз меримдүү болот. Мисалы үчүн, тамакка туз кошкон сыяктуу аз процентте уруш мүмкүн, ичине бир жерин чымчып коюш мүмкүн чоктук кылганда. А бирок 90% мерим, махаббат болуш керек, балага дагы кучакташыңыз керек. Аялыңыз кыз бала келген учурда биринчи байкасаңыз эң сулуусу эле, эң татынакай эле, эң фигурнуйсу эле. Сизге бала төрөп беремин деп, түн уктубай балаңызды карап беремин деп, фигурасынан ажырады, көзүнөн нуру кетти, кашы кыйшайып калды, көзү кыйшайып калды, сулуулугу жоголуп калды. Бул неге? Сизди деп болду. Эми сиз керек учурда бир кучакташка жарабасаңыз уят да. Айтайын дегеним, бар сүйүүсүн, көзүндөгү нурун, жүрөктөгү тапылдап соккон нерсесин бардыгын балага берди. Кыскасы, аялыңыздагы сулуулукту көргүңүз келсе, балаңызга караңыз. Балаңызды кучактаңыз, аялыңызды кучактаңыз. Сиз бербесеңиз эч ким билбейт бул маселелерди. Бир эле жыныстык катнаш маселесинде эле кучакташ шарт эмес. Күндө кааласа кучактап жатыңыз. Аял киши коргоодо экендигин билет. Чындап коргоочусу, колдоочусу бар экендигин сезет. Чындап бактылуу экендигин түшүнөт ошол учурда. Кучактаңыз. Тамактын эң эттүү, эң жакшы жерин, чучук жерин ким жеш керек? Эркек кишиби? Бойдок кишиби? Бизде кандай? Аталар жейт, аксакалдар жейт, апалар жейт, кайнене жейт, бардыгы жейт. Эң аягында ким? Келин менен курсактагы кош бойлуу келин жейт. Эң аягында. Негизи кандай болуш керек? Чучуктуу жерди, эң жакшы жерди келин жеш керек. Келин, кош бойлуу келин, тамактын эң чучуктуу, эң жакшы, эң таттуу, эң жакшы жерин кош бойлуу келинге беришибиз керек. Андан ашса башкалар жей берсин. Инелери жесин, агалары жесин, аталары жесин, апалары жесин, эң аягында күйөөсү ери жесин. Бизде кандай? Эриге тойгозот, кайненесин тойгозот, бардыгын тойгозот, өзү тарелкада калган каткан бирдекелерди жейт да. Мындай болбош керек. Адилеттүүлүк каякта? Бир өтө жакшы красавчик унаа алдыңыз. БХ, Мерс айырмасы жок, Subaru. Бир машина алгандан кийин аны сүйөсүз, жакшы көрөсүз. Майдын дагы жакшысын куясыз. Техникасы бир жери кетип калса, ошонун дагы жакшысын алып барасыз, устанын дагы жакшысын алып барасыз. Айтор, машинаңызга эң жакшы нерселерди ыраа көрөсүз. Бул ушул маселе да ушундай, машина маселесинде. Бирок
Ayalыңызга кандай мамиле кыласыз? Аялыңыздын тиши жок 5 жылдан бери. Аялыңыздын бир оорулуу жери бар, нуксаны бар, ошо өрчүндөп өсүп баратат жылдан жылга. Сиз аны текшертип коеюн дебейсиз. Макул, бул аялыңыз маселесинде. Эми үчүнчү маселе, негизги маселе, эмне үчүн өзүңүзгө каалагандай мамиле кылып атасыз? Неге машинаңызга мамиле кылгандай өзүңүздүн телоңузга мамиле кылбай атасыз? Өзүңүздүн денеңизге кирип жаткан ар бир нерсе бул өзүңүздүн ден соолугуңуз же өлтүрөт, же өмүрүңүздү узартышына себепчи болот. Өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Кимге кандай мамиле кыласыз? Темирге мамиле кылгандай денеңизге мамиле кыласызбы?